Бисмиллахи-рахмани-рахим. Рамазан кечиримдүүлүктүн айы. Алла Таала сыяктуу кечирүүчү жана ырайымдуу бирөө да жок. Алла Таалага бекем ишенгиле. Ал бардык күнөөлөрдү кечире алат жана кечирип коет. Адам баласы табиятынан өтө эле алсыз жана айып кемчиликтерге жык толуу. Нафсы амара анын менен бирге жүрөт жана кудум кан сыяктуу адамдын ар бир тамыр клеткасына жана бөлүкчөсүнө чейин кирип кеткен экен. Эч бир адам Алла Тааланын берешендиги жана ырайымсыз шайтандын чабуулдарынан сактана албайт. Иннан нафса лааммаратун биссуи илля ма рахима рабби. Бул бир өзгөргүс чындык жана нафсы амараны жеңүү бул өтө оор эмгекти талап кылат. Кээ бир күнөөлөр ачык жана көрүнөө болот, жана кээ бири жашыруун жана көмүскө. Алла Таала Гафур жана Яфу Ан-Касир көпчүлүк күнөөлөрдү кечирип жиберет. Ошон үчүн көпчүлүк учурларда адам өзүнүн жашыруун жана көмүскө күнөөлөрүн билбей калат. Чындыгында кээ бир жашыруун жана көмүскө күнөөлөрү ачык жана көрүнөө күнөөлөрүнөн да жаманыраак жана коркунучтуураак болушу мүмкүн. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат: күнөөлөр дагы кудум оорулар сыяктуу болот. Кээ бир оорулар көрүнөө болот, аны ар бир адам баланча ооруп жаткан экен деп билип алат. Бирок айрым ушундай оорулар болот, көбүнчө ооруган адам дагы өзүнүн коркунуч бар экенин билбей калат. Кудум ошондой адамдын ички күнөөлөрү акырындык менен аны ойроңдукка чейин жеткирип салат. Малфузат 9-том 280-бет. Күнөө өзү эмне? Күнөө бул негизинен Алла Таала адамды туруктуу кылмакчы болгон чек араларынан чыгуунун аталышы. Алла Таала белгилеп койгон чек аралардын чыгуу эле зулумдук деп аталат. Жакшы кулк мүнөздөрдүн баары бир аз өйдөлүк ылдыйлык менен адепсиздикке айланып кетет. Өздөрүнүн иш-амалдарынын жана иш-аракеттерин аябай кылдаттык менен талдабаган адамдар акырындап ал чек аралардан өтө эле алыстап кетишет жана башында кичине болгон күнөөлөр адамды акырындап оор күнөөлөрдү жасоого алып барат жана ар түрдүү айып кемчиликтер жашыруун жолу менен адамдын ичине ушундай сиңип кетет, алардан кутулуу кыйын болуп калат. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат: Алла Таала өзүнүн пенделеринин пайдасына ачкан эшик бирөө гана, тактап айтканда дуа. Качан бирөө ыйлап жалбырап ал эшиктен киргенде, ал мээримдүү Алла аны тазалык жана арулук жамынын ичине ороп коет, жана анын улуулугу аны ушунчалык басып алат. Ал орунсуз жана курулай иш-аракеттерден чакырымдарча алыс качып кетет. Малфузат 9-том 280-бет. Демек дуба бул күнөөнүн уусунун кетирүүчү бир дары болуп саналат. Жана күнөөлөргө кабылуудан сактануу үчүн Алла Таалага дуба кылуу керек. Кур'ани Каримдин башында эле Азирети Адам алейхиссаламдын окуясы жазылган. Андан бир ката кетип, ал күнөөкөр болгон. Ошондо ал алейхиссалам аябай кыжаалат болуп, өзү кетирген кемчиликтердин кечирилүүсүн тилеген. Ошондо Алла Таалага кээ бир дуа сөздөрүн үйрөткөн. Анан ал алейхиссалам ошол сөздөр менен дуа кылганда, Алла Таала өзүнүн берешендиги менен ага караган. Анын тоосун кабыл кылып, ага мээримин төккөн. Алла Таала Адам атабызга үйрөткөн. Анан аларды кайталоо менен Алла Таала өзүнүн берешендиги жана мээримдүүлүгү менен ал алейхиссаламга көңүл бурган куттуу сөздөр кайсы сөздөр болгон? Кур'ани Карим ал дуа сөздөрүн биз үчүн сактап алган. Кур'ани Карим Азирети Адам алейхиссалам жана анын жубайы төмөнкүдөй сөздөр менен дуа кылганын айтат. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Эй Раббибиз, биз өзүбүзгө зулум кылдык, жана эгер сен бизди кечирбесең, жана бизге ырайым кылбасаң, биз албетте зыян көрүүчүлөрдөн болуп калабыз. 7-сүрө 24-аят. Азирети Адам алейхиссалам үчүн Алла Тааланын кечиримдүүлүгүн жана мээримдүүлүгүн тартып алып келүүгө себепчи болгон ушул дуа
бүгүнкү күндө дагы Алла Тааланын берешендиктерин тартуу себепчиси болушу мүмкүн. Эгер ушул дуаны анын маани мазмунуна терең ой жүгүртүп, толук кандуу жалынып жалбаруу жана толук муундулук менен сурай турган болсок, өз зулумдуктарыбызды мойнубузга алып, Алла Тааланын кечиримдүүлүгүн жана мээримдүүлүгүнө толук ишенүү бул чыныгы тобонун биринчи кадамы болуп саналат. Азирети Муса алейхиссаламдын колунан эч ойлобогон жерден бир адам өлүп калган. Ошондо ал алейхиссалам дагы өз мойнуна алып, кечирим сурап мындай деп кайрылган: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Эй Раббим, албетте мен өз жаныма зулумдук кылдым, демек мени кечиргин. 28-сүрө 17-аят. Алла Таала мындай деп айтат: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Ошентип Алла аны кечирди. Албетте ал өтө кечирүүчү жана кайра-кайра ырайым кылуучу. 28-сүрө 17-аят. Кудум ошондой Азирети Юнус алейхиссаламдан бир ката кетип, ага жаза катары ал алейхиссалам балыктын ичинде калганда, ал алейхиссалам мындай деп дуа сураган: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Сен тазасың, чынында мен өзүм гана залимдерден элем. 21-сүрө 88-аят. Ал алейхиссалам ушунчалык жалынып жалбарып, ошол дуаны сураган. Алла Таала мындай деп айтат: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Анан биз анын дуасын кабыл алдык жана аны кайгыдан куткардык. 21-сүрө 89-аят. Азирети Абу Бакыр разияллаху анху мындай деп рабаят эткен: Бир жолу мен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга мен айрыкча намазда окуу үчүн кандайдыр бир дуаны мага үйрөтүп коюңуз деп сурандым. Ал саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгүдөй дуаны окуп туруңуз деп айткан: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Эй Алла, мен өз жаныма аябай көп зулумдук кылдым жана сенден башка эч ким күнөөлөрдү кечирбейт. Демек өз кечиримдүүлүгүң менен мени кечиргин жана мага ырайым кылгын. Албетте сен өтө кечирүүчү жана кайра-кайра ырайым кылуучусуң. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат: Карагыла, Алла Таала сыяктуу эч бир кечирүүчү жана ырайым кылуучу жок. Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечире алат жана кечирет деп ага бекем ишенгиле. Алла Таала эгер дүйнөдө бир дагы күнөөкөр калбай калса, анда мен күнөө кыла турган дагы бир үммөт жамаатты жаратам жана аларды кечирем деп айтат. Алла Тааланын ысымдарынын арасында Гафур, кечирүүчү деген бир аты бар жана Рахим, ырайымдуу деген аты да бар. Билип койгула, күнөө бул кандайдыр бир уу жана ойроңдук, бирок тобо кылуу жана кечирим суроо ал ууга каршы дары. Кур'ани Каримде мындай деп кезигет: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Албетте, Алла эң көп тобо кылуучуларды сүйөт жана өздөрүн таза тутуучуларды дагы сүйөт. 2-сүрө 223-аят. Алла Таала тобо келтирүүчү жана таза болушун каалай турган адамдарды сүйөт. Алла Таала ар бир нерседе кандайдыр бир хикмат, даанышмандыкты жараткан. Эгер адам күнөө кылгандан кийин тобо келтирип, Алла Таалага кайрылбаганда, Сафиюллах деген ылакапатты кайдан алмак? Эгер кимдир бирөө өзүнүн энесинин ичинен чыккандай сезип, жана өзүндө эч бир күнөө бар экенин таппаганда, анда анын жүрөгүндө текеберлик пайда болмок. Ал текеберлик бардык күнөөлөрдүн арасында эң оор күнөө жана шайтандын күнөөсү болуп саналат. Шайтан мен күнөө кылган жокмун деп көйрөңдөнгөн. Натыйжада ал шайтан болуп калган. Адамдын колунан чыга турган күнөө анын напсисин сындыруу үчүн чыгат.
Адамдын колунан күнөө жүз бергенде, ал өзүнүн жаманчылыгын моюнга алат жана өзүнүн алсыздыгына ишенип, Алла Таалага кайрылат. Эгер колуңардан күнөө жүз берсе, анда тобо келтиргиле. Себеби ал тобо ал киши үчүн кандайдыр бир дары жана күнөөнүн уусун кетирет. Жалынып жалбаруу менен Алла Тааланын алдына жыгылгыла. Натыйжада силерге ырайым кылынсын. Эгерде күнөө болбосо, анда өсүп өнүгүү дагы болбойт эле. Мен күнөө кылдым деп ойлогон адам өзүн кылмышкер деп ойлоп, Алла Тааланын алдына жыгылат. Ошондо ага ырайым кылынат жана өсүп өнүгүп кетет. Мындай деп жазылган: Ат-таибу миназ-замби камалла замба лаху. Күнөөсүнөн тобо келтирүүчү адам кудум эч качан күнөө жасабагандай болуп калат. Бирок чын жүрөктөн жана ак ниет менен тобо келтирүүсү керек. Тагыраак айтканда, андан кийин адам эч качан ошондой күнөөнү жасабасын. Кийинчерээк алсыздыгынын себебинен күнөө жүз берсе дагы, бирок тобо келтирген маалда өз тарабынан келечекте ушул күнөөнү кайталабайм деп чын жүрөктөн жана бекем ниет кылсын. Анын ой ниетинде кандайдыр бир айып кемчилик болбосун. Тескерисинче мүрзөгө кирип кеткенимче ал жаманчылыкка жакын да барбайм деп бекем ой ниет кылсын. Ошондо гана тобосу кабыл болот. Малфузат 5-том 43-44 беттер. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам баят келишиминде дагы ушул дуаны кошкон. Rabbi inni zalamtu nafsi wa taraftu bi zambi faghfirli zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Эй Раббим, мен өз жаныма зулумдук кылдым жана мен өз күнөөлөрүмдү моюнга алгам. Демек күнөөлөрүмдү кечиргин. Анткени сенден башка күнөөлөрдү кечирүүчү эч ким жок. Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы. Бул ай дуалардын айы. Биз миң түрдүү караңгылыктарга кабылганбыз. Кээ бир күнөөлөрүбүз өзүбүзгө көрүнөт жана көпчүлүк күнөөлөрүбүз өзүбүзгө да көрүнбөйт. Бирок Алла Таала аларды билет. Келгиле ушул Рамазанда күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсү жана нафс аммарадан кутулуу үчүн өзгөчө жалынып жалбарып дуа кылалы.